Укук коргоо орган дегенди көрө элекмин. Менин барып жеринде көрсөңөр болот. Үйлөрүмүн айнектери талкаланган. Ар күнү Афганистандагы бетерди ал жерчи. Ар күнү тополан светтерим өчүрүп салышат. 6 айлап светтерим өчүрүп салып, ушул жерде тоңу өлүп калса, эч ким билбей калат, ушу менен иш жабылат деп ошондой иштерди кылган. Үйүмө кирип, наглый бул ишке 200 адам аралашкан, 200 адамдын окружениясында калганмын. Уагында МВД, ГКМ, Генеральный прокуратурада адамдар отурат, ушул күнгө чейин. Совбезде да олтурган, ушул ишти кылышабат эди. Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Медресе айылынын тургуну Нурмат Шакировдун үй бүлөсү 13 жылдан бери кысымга кабылып келет. Анын айынан 4 айлык баласын жоготкон жубайы мындан 7 жыл мурун кызы менен айылды таштап кетүүгө аргасыз болушкан. Коркутуулар мурда камалып чыккан Абдукарим Платов тарабынан көргөзүлүп жаткан айткан Шакиров бүгүн акыйкатчыга жардам сурап кайрылды. Максат менин ушул жерими талаштан чыккан бул маселе. Жерими талаш болгону мен 2006 жылы алганда көбүнө айтсаң айтат, бул эми кантип эле ушу сенин жериң ушунчалык ушул ал жерден алтын чыгабы, эмне астында бир нерсе бар. Себеби бул жерде тиги тарап эми аябай күчтүү адамдар, миллиондогон долларлар күрөтөткөн адамдар келип туруп ушу мени көзгө илбестен буну биз жолдун бою бизнеске ыңгайлуу жер экен деп менен кийин келгендер мени ал жерден тазалап айдап чыгабыз деп ушу бизнес местамы талашат да. Калк арасында акыйкат таппай айласы кеткен тургундардын саны көп. Мында чогулгандарда Кыргызстандын башкы укук коргоочусу Атыр Абдрахматова менен жолугуп көйгөйлөрүн чечип беришине ишеним артып турушат. Кыргызстанда төбөлөнүп сенip калып атабыз го. Өткөндө 21-жылдагы 6-октябрда көчөгө чыгарып коюшту го бизде. Бир ал жактан сот аткаруучулар бир ноокаттан өзгөндөн адамдарды жалдап келип, элди сүйрөп чыгарып, эмелерибизди бузуп, эшиктерибизди бизди барыбыз жерге эмеге чыгарып койду да, көчөгө чыгарып койгондо сууктун күнү, биринчи кар жааган күн, бала чака менен ооругандар бар, баарыбыз сыртта калдык да. Бул Атыр Абдрахматовага ушул биздин ишти мындай түбүнөн эме жеринен баягы неме кылып карап туура чечим чыгарып берет деген ойдо келип атабыз да эми. 5 балалуу аялдычы ошол өзү канчайып сатып алып, ордери менен кууп чыгып бечара 5 балалуу аялчы акырычы тириликтен кыйналып аксын өлүп алды. Бүгүн 18 майда акыйкатчы Атыр Абдрахматованын Ошко болгон иш сапарынын биринчи күнү. Ал 3 күн бою облус жана шаарларды кыдырып, эл менен жеринде жолугушууларды өткөрөт. Муну менен жарандарга кеп кеңештер берилип, жооптуу органдардын ишине көзөмөл болору айтылат. Жерлерден шаарга барыш аябай оор, азыр баардыгы кымбаттап турганда, анан кимдин укугу кылат? Укугу бузат. Социалдык жактан аял топтордуку, муктаж адамдардын укуктары көбүрөөк бузулат тилекке каршы. Алар акча таап Бишкекке барганга чейин кыйналып калышат. Анан ортодо эң башкысы юридикалык көрсөтүлгөн мыйзамдардагы мөөнөттөрдү өткөрүшөт. Ошон үчүн биз азыр 2 айда бир жолу регионго чыгып, ушундай райондорду элди кыдырып жолугабыз деп чечтик. Андан сырткары онлайн прием деп киргиздик. Өткөн ар бир айдын акыркы жума күнү жарандарды онлайн кабыл алып атабыз. Өткөн айда мен Чүй облусунан атайын баштап эксперимент кылдык. Ишке кирип жакшынакай болуп бартат. Бул айдын аягында биз Жалал Абад облусунун тургундарын онлайн кабыл алабыз да. Мындай иш сапарлар өлкөнүн бардык облустарында 2 айда бир уюштурулат. Кийинкиси нарында өткөзүү пландалган. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.